Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан еле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 27 август 2025 жыл мен сіздерге Фурқаттың круговойына жақын еле жерде жайғашқан Алиханов көчөсінен сатыла тұрған өтті жақсы качествода салынған, барыңыздарға жаға тұрған ушул сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Жери 5 соток, кызыл китеби бар. Керек болса тех паспорты дагы бар. Үй действительно туғандар өтті жақсы качествода салынған екен. Бұл үйдің көчө тараптан көрүнүшү, колдон келишинче маалымат берем. Басы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар бул Фуркаттагы Алиханов көчөдө турам. Фуркаттын круговойунан Мады тарапка 500 метр жүрүп, анан оң тараптагы Алиханов көчөсүнө кирип, 600 метр асфальт көчө менен жүрүп кетсеңиздер, мына бул мен турган жер 4 көчө. 4 көчөдөн солго бурулсаңыздар эле, мына экинчи линиядагы ушул үй сатыкка чыгып атат. Чоң жолго ашып кетсе, так 600 метр чыгат, и мына көчөлөр дагы асфальт болгон. Жери 5 соток туғандар. Кызыл китеби бар. Керек болса тех паспорты дагы бар экен. Так, 5 соток болгондо көчө тарабы 25 метр болот дагы, ичкериге 20 метр болот. Жери тегиз, квадратный 4 бурчтук сонун жер экен. Коммуникация боюнча айта турган болсок, Алиханов көчөнү барыңыздар билесиздер, таза суу бар и агын суу бар. Кичике арыктан дагы суу өтүп аткан. Көчөлөр асфальт, свет бар, прожекторлор орнотулган. Кыскасы бардыгы жакшы. Үй нак акчага сатылат. Же болбосо вариант обмен жолдоруңуздар болгон болсо, эсине чалып ал жагын сүйлөшүп көрөсүздөр. Обмен жолдору дагы бар экен, эсине айтасыздар. Анан туғандар, үй действительно өтө жакшы качествода салынган. Өкүнбөйсүздөр, мындай айтканда ала турган болсоңуздар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү полторашка деп койсоң болот. Өйдө тарабы 5 комната, прихожка менен санузелди кошпогондочу. И ылдый тарапта подвалы дагы бар. Высотасы 2,20 чыгып калат экен. Анан подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит куюлган деп эси мага информация берди. Мына сейсмопоиск колонна бүт бардыгы көрүнүп турат. Кошумча курулуштарына келе турган болсок, сыртта кудугу и 2 септиги дагы бар экен. Анан жанагы чоң трассага деле жакын, ашып кетсе 1 километр чыгат туғандар. 5 кошкон эл. Эч камсанбай ала берсеңиздер болот. Эми жүрүңүздөр. Мындай киребиз. Бул жер өзү воротанын местасы. Анан үйдүн 4 тарабын тең мына ушундай фундамент куюп, чегараларын тактап койгон. Ушул фундаментти дагы жакшы качествода куйганбыз дейт. Подушкасы мененчи. Забор менен эле 4 тарабын тосуп, воротаны орнотуп, үйдү көркүнө өзүңүздөр кийин чыгарып аласыздар, Кудай буйруса. Так. Мына. Көрдүңүздөр, Бул жак болсо ошо кудугу. Нол жакта 2 септиги, бирөөсү санузелдики болот, бирөөсү Кудай буйруса кухняныкы болот туғандар. Эми жүрүңүздөр. Нол жак туалет, Бирөөсү септик, бирөөсү туалет экен. Жүрүңүздөр, эми үйдү көргөзүп берейин, анан чыгып подвалдарын бүт бардыгын чекеден көргөзөм. Мына лестницасына баа бериңиздер туғандар. Секейин чыгып келе бересиздер. Ушул жерден дагы мына үйдүн алды бүт бардыгы көрүнүп турат. Мына туғандар. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы сонун. Үйлөрдүн саны көп. Так, мына бул жак ошондо прихожка болот. Мына жак холл болот. Так, бул жак болсо зал, конок бөлмө. Эки айнек терезеси бар, бул жактан и бул жактан. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит куюлган, дуалдар электромонтаж болгон, кумшубак дагы болгон, чорный потолок болгон, потолоктору, крышалары жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулуптур. Эми ал жагынан кыжылат болбой эле койсоңуздар болот. Так, жалпысынан 5 комната дедим. Азыр залды көргөздүм. Бул жак болсо детский комната экен. Көрдүңүздөрбү? И бул жактан чыксак, мына жагы санузел, Кудай буйруса. Кийин өзүңүздөр каалагандай кылып өтүрүп аласыздар. Так, бул жак ошо родительский спальня болду. Потолоктору дагы бийик. Высотасы канча? 3,40 деди окшойт. Же 2,40 деди. Тугандар, кыскасы өтө бийик экен. 2,40 болсо керек. 3,40 эле бийик болуп кетет, Так, мына тугандар. Бул жакта чын эси азыр мага информация берип тааныштырды. Үй действительно өтө жакшы качествода салынган экен. Сырт тараптан деле көрүнөт өзү мындай жакшынакай болупчу. Любой устаныңыздарды алып келип, нар жак бер жактарын текшертип, өзүңүздөр деле текшере аласыздар эми. Тем более толук бүт эле экен, алып, Кудай буйруса каалагандай кылып өзүңүздөр бүт көрөсүздөр. 5 комната, мына холду кошкондочу. Санузел менен прихожканы айтпадым. Так, ушундай. Эми жүрүңүздөр. Мына жакта подвалы дагы бар. Мына. Бул жак кухняныкы. Колодец,
мына септик, экинчиси дагы септик, экөөнө тең 5-5 ушундай бир колодец ташталган дейт. Анан мына забор даяр уже, фундаменти даяр дегеним. Пескоблок менен кийин өзүңүздөр тосуп аласыздар. Үйдүн артына 2 метрдей месте калыптыр. Ошону жашылап айткой деди. 2 метр месте калтырылган кошунакысы депчи. Мында кылып тосуп аласыздар өзүңүздөр. Эми кошунаңыздар жакшы болгон болсо, тоспой деле койсоңуздар болот. Анан мына жагы подвал. Азыр эми жагып экен, ушундай эле көргөзүп атам. Бир комнатадан турат. Высотасы 2,20. Монолит куюлган. Эми подвалды керек, салат, варенье, арабага дагы бир керектүү буюм-таримдарды коюп туруш керек да. Аны айтпасам деле билесиздер. Фуркатка жакын туугандар. Мектеп, садик, бардыгы Фуркатта бар. Маршруттук каттамдар бар. Шаарга 10 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Негизинен жакшы өзү. Анан туугандар, үй менен бул жак забордун ортосу склад болот экен. Отункана, көмүркана бүт баарын ушул жака кылып койсоңуздар болот экен. Ошону айтып кой деди. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы бүт бардыгы пландаштырылган. Мына жак болсо кудук. Анан мына жак очок, самор бүт бардыгы бери жакты карап салынат экен, план боюнчачы. Тандыр мына жака, көчө тарапты карап, түтүндөр ошол жака чыгып кетет. И мына жака узундан кудукту жабып, 2 комната времянка салып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар бир комнатасын под бизнес катары продуктовый магазин ачып койсоңуздар болот туугандар. Эми карап көрөсүздөр. Анан мына жак варата болуп атат. Бул жак болсо Кудай буйруса жашыл зона. Көчөт, бүт бардыгын ушул жака эгип, жашыл кылып алсаңыздар болот. Болду окшойт менимче, колдон келишинче маалымат бердим. Лайктан басып, дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар? $80,000 бааланды. Айтылыш баасы. И кеми бар. Чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Анан туугандар, дагы бир маалымат бере кетейин. Бул Алихановдо, именно ушул атарапта пустой участоктор $40,000-$45,000 бааланып атат. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Бул жерде жаш качестводо салынган үй бар. Эки септики, кудук, мындай кошумча фундаменттер бар экен. $80,000 бааланды, айтылыш баасы. Анан кеми бар. Чалып, содлашасыздар. Крышасы жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган, черный потолок болгон.